суроо жок. Анда эмесе сөз кайрылуучу тарапка берилет. Максатбек мырза, келиңиз трибунага. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу соттук отурумдун катышуучулары, үчүнчү тараптар. Соттук отурумда ошол азыр биздин өтүнүчүбүз судья тарабынан толук баяндалгандыктан мен кээ бир гана маселелерге токтолуп өтүүнү туура көрдүм. Анткени кайра эле ошол өтүнүчтүн мазмунун кайталоо максатка ылайыктуу эмес деп ойлойм. Аталган иш боюнча ошол Турдубаев Алымжан Ноокат райондук соттук актысын Ош областтык сотуна даттанган. Даттануу канцелярия тарабынан кабыл алынып, Ош областтык сотуна келген. Ишчинин материалдарында Ош областтык сотудагы түздөн түз Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүндө көрсөтүлгөн пунктка ылайык жабырлануучу даттануу укугуна ээ эмес экендиги, даттануучулардын катарында жок экендигин көрсөткөн кагаздагы иштин материалдарында тиркелген. Андан сырткары токтоло турган жагдай ошол Конституциябыздын 100 беренесинин 3 бөлүгүндөгү сот өндүрүш тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгынын негизинде жүзөгө ашырылат деп турат. Бул ошол сотко катышкан тараптарга эгерде ошо иш боюнча өзүнүн оюн эркин кенен түшүндүрүп, процессуалдык укуктарынан кенен пайдаланып, ошол жанакы каршы тарабы кандай бир укуктарга ээ болсо, ошолорду бул дагы колдоно алганда, бул тараптардын теңдигин жана сот адилеттүүлүгү жана соттогу жанакы тараза тараптардын ким экендигине карабай адилеттүү чечим чыгарышына бир негиз болот турган норма болгондуктан, ошого бул жерде атаандашуунун эркиндиги, теңдиги коюлган да. Бул теңдиктердин бир тобуна неметсек, мисалы өтүнүч келтирүү, күбөлөрдү чакыруу, иштин материалдары менен таанышуу, ошондой эле ишти карап жаткан тергөөчү же болбосо прокурордун аракетсиздигине, анан кийин ал чыгарган ченемдерге даттануу, бул ошол тараптарга эркин берилген укук болушу керек. Жана бул укук кайсы бир тараптан алынып коюлса, ал теңдиктин мындай калыстыгы бузулат да. Мында адамдардын жанакы өзүн эркин сезүү, башка бирөөлөр менен тең сезүүсүнөн ушумление болуп, өзүн кемсинип калат. Бул ошондуктан биз аталган укук ошол эле айыпталуучуда, шектелүүчүдө болгондуктан ошол эле учурда жабырлануучу да жок болуп калып атат. Тарап иштин материалдары менен таанышканда аппарат президенттин келген каршы пикирди менен таанышып чыктым. Анда токтолуп өткөндө прокурор ошол кызыкчылыктарын процессуалдык негизде коргогонго милдеттүү депчи. Бирок укук бул даттануу укугу кайсы бир нерсеге мындай чектелбеши керек да. Бирөөгө умоление болуп, мен ушуну даттанып койчу, мен нааразымын дебеш керек. Иш боюнча биз теорияны гана айткан жокпуз. Биз түздөн түз практика, иштин азыр соттук өндүрүштө туруп, ошол каралган иш боюнча айттык. Прокурор даттанбай койду. Өзү бирок ошол немени айыпталуу актысын алып келип камакка алсын деп сотто көрсөтмө берген, бирок даттанбады. Бир жарым сааттын ичинде бул жанакы прокурордун позициясы эмнеге өзгөрүп кетти? Анда даттануу укугу берилип атат. Жабырлануучу нааразы болуп атат. Прокурорго мындай укукту берип туруп, анан ошол укукту коргойт деп ишенгенибизге бул жатпай калды да, ишеничибиз акталбай калды. Кийин токтоло турган дагы маселе адамдардын теңдик укуктарында
ошону көрсөткөнбүз, конституциянын ошол нормасына да каршы келет деп. Негизинен бардык маселе укуктук мамлекеттерде сот талаасында, сот адилеттүүлүгүн жүргүзгөн институттарда ишке ашышы керек. Биздин өлкөбүздө ошол жарандык тартипте, экономикалык тартипте жана кылмыш жаза административдик тартипте сот өндүрүшүн сот бийлиги карайт. Мында тараптар мындай мүмкүнчүлүктөр мамлекет тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр мындай бирдей болуп, жанакы мындай биз айтып өткөн көрүп жүргөн сот немеси мындай көзүн ачып кайсы бир тарапка ашыкча бир мүмкүнчүлүк бербеши керек, бирдей болушу керек. Ошондуктан биз кайрылуучу тарап мындай теңдиктин бузулганы бул сот адилеттүүлүгүнүн туура ишке ашышына дагы терс кедергисин тийгизет жана конституцияда көрсөтүлгөн жанакы эл бийлигинин мамлекетке болгон ишенимсиз бир иш чара катары бааланса да болот. Да токтоло турган маселе жазык процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4 бөлүмүндө көрсөтүлгөн норманы кабыл алууда бул коррупциялык экспертизадан өтүшү керек эле. Бул жерде түздөн түз коррупциялык бир система курулганга шарт түзүлгөн деп чектенсек болот. Неге дегенде эгерде жабырлануучу даттан албай калган болсо, прокурор беркин чакырып туруп, мен сени каматам деп облус сотко даттанам. Эгерде акча берсең даттанбай коюшу мүмкүн деген бир маселе келип чыгышы мүмкүн болуп жатат. Неге дегенде жабырлануучу даттана албаса, мен гана даттанам деген маселеге келип чыгып атпайбы? Ошого байланыштуу бул учурларда коррупциялык экспертизадан кандай өткөндүгүн да мен акылым жетпей турат. Бирок эгерде коррупцияга кирбейт десек, күнүбүздө прокуратура кызматы, сот кызматы түздөн түз коррупцияга шектелип кармалып, иш козголуп, соттор тарабынан жана Совет Судей тарабынан, соттор кеңеши тарабынан аларга ошол кылмышты козгоо боюнча иштер болуп аткандыгы андай мындай кесепеттен алдын алат деген маселе дагы жок. Атуулдук эл аралык саясий жана атуулдук пактыга токтоло турган болсок, негизинен мамлекет өзүнүн ичинде институттарды кабыл алууда адамга бардык бир мүмкүнчүлүктөрдү, укуктарды, ошол пактыда көрсөтүлгөн укуктарды жүзөгө ашырыш үчүн мамлекетибиз мойнуна алган. Андан сырткары да негизги бир мамлекет түптөөдө, сиздин конституциябызды түптөөдө да бул эл мына менин укуктарым конституцияда көрсөтүлгөн. Бул укуктар бийлик органдары тарабынан корголушу керек деп мындай референдумда кабыл алып бергенбиз эл мен ошонун ичинде. Бул укук дүйнөдө ошол эл аралык пактыда да көрсөтүлгөн. Ошондуктан мамлекет буларды кыйшайсыз аткарууга милдеттүү. Ушундай өлкөбүздө конституциялык сот түзүмү болуп, анда биз конституцияда көрсөтүлгөн укуктарыбызды келип мындай талашып, кайсы бир мыйзам биз бийлик менен келишип түзгөн конституцияда көрсөтүлгөн укугубузга каршы келет деп келип аткандыгыбыз аябай жакшы. Демократиялуу жана укуктук мамлекеттерде ушундай ишке ашышы керек. Азыр тараптардын маселесин сөзүн уккандан кийин дагы сөзүмдү улантам. Негизинен өтүнүчтү канааттандырып бериңиздерди сурайм.